башка көйгөйү шаарды каптаган түтүн бир гана мамлекеттин эмес, бүтүндөй шаар тургундарынын тынчын алган жагдайга кабылтты. Ден соолукка келтирген зыяндуулугу, андан кантип арыла алабыз деген темада адистерден кеп кеңештерди угудабыз. Түтүндөн арылуу үчүн мамлекет тарабынан дагы ар кандай иштер жүргүзүлүүдө. Анын негизинде Бишкек шаарынын мэриясы түтүн менен кандай күрөшүү керектигин камтыган программа иштеп чыккан. Иш-чаралар былтыр башталган, быйыл уланып атат. Бул Бишкекке коомдук транспортты жакшы жаңы заманбап транспорттарды алып келүү, түтүн чыгарбаган. Мэриянын эсебинен 1 миллиард сомго 120 автобус келип атат. Жартысы келип калды. Андан тышкары биздин эл аралык өнөктөштөр менен ушул 370ке жакын автобус газ менен жана электро менен жүргөн автобустар алынат быйыл. Жанагыл мусорный полигон боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса жакын арада мэр кол коет. Бишкекте ушул мусорду кайра иштетүүчү завод курулат. Андан тышкары Бишкекте быйыл скверлердин баары кеңейтилет, жаңы скверлер курулат, парктар курулат. Мына бизде БЧК, Аламидин, Аларча каналдарына сквер набережныйлар курулат, жаңы заманбап быйыл башталат. Анан кийин ушул биздин жаңы конуштарда ушул частный банялар бар, жеке менчик. Алар ушу көп ушул ушу кышында көмүрдөн маселе болуп атат. Ошолордун ордуна Бишкек ушул президенттин тапшырмасы менен 10 же 12 муниципальный баня курулат. Элдерге ошол жаңы конушта жашагандарга. Түтүн аталышындагы көргөзмөнүн автору Шайлообек Жекшенбаев, Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө белгилүү фотограф, аниматор жана архитектор. Сүрөтчүнү ЮНИСОН коомдук фонду бирге иштешүүгө чакырып, жарым жыл ичинде тартылган сүрөттөрү бүгүн көргөзмөгө коюлду. Жалпы 110 эмгеги көрсөтүлүп, фотограф сүрөттөр аркылуу өзүнүн көз карашын жана баалуулуктарын чагылдырган. Менин ичимдеги ойлорум, переживанияларым ушу сүрөттүн ичинде бар. Анан кийин мен болсо мындай цифровой фотография мен иштебейм да. Цифровой фотография теженде бир эле раздел, жанагы ЮНИСЕФ групп жанагы новостройкада жүрүп өзүнчө лекцияларды айткан да. Кандай экологияны оңош керек, силердин үйүңөрдү жылдырышың керек дегендей мындай деп көп болгон. Вот ошону цифровой калган баары мындай пленочный фотография аналогы, себеби пленка бул биоматериал болот, и пленкада кишинин жана художник тартып аткан художниктин атмосферасы, ою ошол жака дагы экинчи фон менен көрүнбөсө дагы ичине жашап калат да. Ошол себептен мен только пленкага эле тартам. Абанын булганышын чечүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Биринчи кезекте жарандарда жеткиликтүү маалымат болуусу абзел. Бүгүнкү иш-чара дал ушул багытты өзүнө камтыган. Тигүүчү сектори жайнады да тирилик кылганы жеңелер тонналап күйөти чүпүрөк халпайтып жататы дебеңер моюнга салганы жип болду жанагым мончого жаккан немеде. Түтүн маселеси ошо кышында көтөрүлөт көбүнчө. Анан эмне себептери бар экенин биз бардык жерлерде көп эле айтып келе жатабыз. Бул ошол эле мисалы үчүн транспорт маселеси, ошол эле үйлөрдү баягы көмүр жагуу маселеси, ошону менен бирге баягы автотранспорт, анан дагы ТЭЦ бир топ маселелер бар да. Биз болсо ушул долбоордун арасында биз ошол жаңы конуштар менен иштештик көбүнчөчү. Анткени көп эл айтат ошол жаңы конуштарды алар ошол баягы көмүр жаккандыктан Бишкек түтүнгө уланып жатат депчи. Бул жакта жаңы конуш, анан эски конуш деп бөлбөшүбүз керек да. Анткени түтүн маселесине баарыбыздын тиешебиз бар. Ошол эле мисалы үчүн баягы шамалдын жылышы, роза ветров деп коет, ошол эле жаңы курулган элиткалар деле ошол тоону тоскон үчүн мисалы үчүн түтүн маселеси чыгып жатат да, чынбай. Ошондуктан биз бул жагынан ошол үйлөрдү жылуулап, баягы көмүрдү азыраак жакканга мүмкүнчүлүк түзөлү деп атабыз. Биздин мекеме көп жылдан бери үйлөрдү жылуулоо маселесин жылдырып келет да. Анан биз Кыргызстанда 3000ден ашык үйдү жылууладык да. Ошолордун көбү айтып жатышат, биз үйдү жылуулагандан кийин 50%га көмүрдү аз жака баштадык депчи. Үйүбүз жылуу болуп калды деп атат.
Андан тышкары ошол эле мисалы үчүн жаңы технологияларды колдонуу, ошол үчүн эски мештердин ордуна жаңысын коюу, же болбосо ошол эле баягы көмүр жаккандан көрө мисалы үчүн ошол эле баягы жылуулук насосторуна өтүү, же болбосо күндүн энергиясын колдонуу, же болбосо мисалы үчүн үйлөрдү башка шарт менен куруу, мисалы үчүн күндү каратып терезесин чоң салса, ошол күндүн жылышына, күн менен жылыганга да аракет кылат да. Бирок ошондой көп нерсе чечимдер бар да. Биз ошого өтүшүбүз керек деп айтып атабыз. Көргөзмөнүн максаты борбор калаадагы абанын булганышы, Бишкектин тегерегиндеги конуштардын, жаңы курулган же курулуп жаткан имараттардагы өнүкпөгөн инфраструктура сыяктуу көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн бурдуруу. Мындай көргөзмөдөн кийин жарандар бул туурасында кенен түшүнүк алуу менен көйгөйдү чечүүгө салым кошо алышат деген ишеним чоң. Аида Исабек кызы, Ринат Эрмеков, Назгүл Чороева, Кутман таң көрсөтүүсү.